Assalamu alaikum ardaqtуу Tez Xabar kanalının körүүчүлөрү, кадырман кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз бул чыгарылышта сиздерге Оштогу 30 адыр айылынан, Ош Бишкек трассасынын боюнан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтмөкчүбүз. Сиздер Оштон чыгып 30 адырга келесиздер. 30 адырга келсеңиздер, светофор бар. Ал светофордон кара сууга сол тарапка бурулуп, ылдыйга түшүп кетсеңиздер болот. Светофор 200-300 метр батыш тарапта турат. Светофордон дагы 250-300 метр өтсөңүздөр жолдун боюнда сол тарапта аялдаманын жанында жашыл түстөгү үй жашыл дарбазасы менен турат. Көчө тарабында аялдаманын жанында дүкөнү менен. Назар салып туруңуздар, бул Ош көчөсүнүн 45 номурдагы үйү. 30 адырдын почти центри, жолдун бою, трассанын жээги, бизнеске ылайыктагы жер. Өтө ыңгайлуу жер. Назар салып туруңуздар. Үйдүн ээси ушул жерде мени күтүп алды. Буюрса, өзүнүн сатууга койгон үйүн азыр бүт баарын көрсөтүп берет. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Үйдү сатууга койдуңуздар? Койдук. Өтө жакшы жерде жайгашкан. Эмнеге сатып атасыздар муну? Максат кандай? Башка жерде үй салып аттыгында. Башка жерде үй салып атасыздар. Ояка көчүп чыктыңыздарбы же эми чыгасыздарбы? Чыгыш керек. Бүтүрүп чыгыш керек. Ошон үчүн сатып атасыздар. Акча керек болуп калдыбы? Ооба. Төрдө сарай да бар экен. Жер кеңири го, канча сотук? Документально 8 сотук. Документально 8 сотук. 8ден да көбүрөөк болуп калат анда. Андан көп болсо керек. Андан көп болсо керек. 12 бар да. 10-12 бар деңиз. Дарактарда чоң дарактар бар экен, а? Бул жагы эмне, оң жагы? Бул жак времянка летний. Времянка летний. Чоң үй мына үйдө? Чоң үй. Крыша шиферби? Шифер экен. Үйдүн сырты жашыл түскө декорлонуп, гүлдөнүп жасалган. Жалпы канча бөлмө бул чоң үйүңүз? Веранда менен 5 комната. Веранда менен 5 комната. Биринчи магазинден баштайлы, бизнес жагын. Магазиндин асты склад экен, а? Бул тепкич менен көтөрүлүп чыгасыздар. Ооба. Көчө тарабында эшиги жок экен, а? Көчө тарапта эшиги. Только окошко. Окошко. Бул магазин иштетип атасыздарбы азыр же жөнүнө турабы? Бузуп чоңойтобуз деп жаап койгонбуз. Бузуп чоңойтобуз деп. Место бар, жерлер кеңири. Токтотуп койдуңуздар. Ооба. Так ушуну бузуп туруп ордуна чоң магазин салса болчу да экен, а? Ооба, мына заборго чейин. Түшүнүктүү. Үй менен магазиндин ортосунда дагы мындай анар, кокон глаз, нарагында өрүк, башка дарактар да бар экен. Роза гүлдөр дагы өстүрүлүптүр. Мына крантан суу чыгабы? Чыгат. Суу таза суу. Таза суу, булактын. Булактын суусу. Түшүнүктүү. Үй менен времянканын ортосу, үйдүн алдындагы аянттар бүт стяжка болуптур. Биринчи үйдү сиздерге көрсөтүп чыгалы, андан кийин времянканы көрсөтөбүз. Назар салыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушул үй сиздерге насип кылсын туугандар. Мына ушул үйдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Үйлөрдү, уулдарды үйлөп, кыздарды чыгарыңыздар. Жакшылыктар гана өтсүн. Биз үйгө кирип келдик, баштадык. Бул времянка да, веранда деңиз. Веранда. Мунун асты подвал барбы жокпу? Подвал бар мына жерде. Мына жерден киреби? Ооба, ушул жерден түшүп келет. Ушу веранданын асты полный подвал бу. Подвал, Кеңири турбайбы? Ооба. Жакшы. Бул веранда, көрдүңүздөрбү? Туурасы 3,5 метр, узундугу 6 метрди чамалайт экен. Ремонту жакшы. Сплошной терезе коюлган. Күнгөй бет тарапта. Жыгаштары көрүп турасыздар кандай жыгач экендигин сырдап коюптур. Потолок. Мына. Көрдүңүздөрбү кандай жасаган? Мына ушундай потолоктагы өтө сапаттуу потолок болуп саналат. Көрүп турасыздар, таштамайларын, краскалаганын, гүлдөрүн, кыскасы жакшынакай. Бул коридор биз турган жер, оң тарабы веранда. Сол тарапка бурулуп, бөлмөлөрдүн биринчисин көрсөтөлү. Бул залбы? Зал жок. Бул жагы эми спальня катары. Спальня катары десе деле болот. Бирок азырынча зал экен, а? Конок бөлмөсү. Коноктордун столу коюлуп тур го. Көрүп турасыздар мына. 5-5, 12, 15 адамга почти ылайык экен, а бул жагы? Биз наркы үйдө жашаган үчүн бул жерде эме азыр конок деле тоспой турасыздар деген. Конокко ылайыктуу эме кылып койгонбуз. Жасап койгонсуздар. Бул жактарда. Мына 2 терезеси бар экен. 1 терезе, 2 терезе. 2 терезедин тең гүлдөрү бар. Жыгач терезелер, айнектери бар. Темир решеткалары да бар экен ичинде. Потолок болсо фанерадан жасалыптыр, люстра илиниптир. Дуал акталган.
Mına bul жерде эмне бар? Печка. 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 Муну жакса 2 бөлмө жылыйбы? 2 үй жылыйт. 2 бөлмө жылыйт. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4,5га 3,5 экен. Туугандар, бул биринчи бөлмө. Пол. Эмне пол? Пол азырынча стяжка. Стяжка. Краскаланып, Краскаланып эме ташталган. Жакшы. Линолеум ташталган. Жакшы. Эми экинчи бөлмөгө киребиз. Бул экинчи бөлмө, төрдөгү спальня десе болот экен. Бул бөлмөнүн дагы узун туурасы 3,5га 4,5 чыгат экен. Бир терезеси бар, көчө тарапта турат. Салатовый светте жасалгаланыптыр. Ачык жашыл түстө. Потолок биринчи бөлмөнүкүнө окшош, фанера, люстра иленген. Эмеректерде турат. Төшөктөр жүк баары жыйылыптыр. Эми булардын баары менимче жаңы үйгө кетет. Верандадан түз кирсеңиздер, калган дагы 2 бөлмөгө туш болосуздар. Бул ортоңку бөлмөсү. Азырынча холл экен да бул жер. Холл. Мына отуруп эс алуучу орундуктар да жасалыптыр. Бөлмөнүн туурасы 3,5 метр, узундугу 4 метр экен. Ойбой, мына ушул потолок сиздерге таанышпы туугандар? Көрдүңүздөрбү, кантип гүл менен жасаган? Бул фанера. Фанера ДВП'дан жасалган. Гүлдү мына ушундай краска менен колдо тартып, мээнет менен түшүргөн. Биз да мына ушундай потолокту, гүлдүү потолокту көрүп чоңойгонбуз. Гүлдүү потолокту карап уктап чоңойгонбуз. Бул жерде печка барбы? Печка бар. Муну да жакшы 2 бөлмө жылыйт. Бул да 2 бөлмө. Жакшы. Эми төрдөгү бөлмөгө киребиз. Менимче чоң зал ушул го, Зал. Зал, конок бөлмөсү. Чоңураак бөлмө экен. Туурасы 4 метр. Ал эми узундугу 6 метр чыгат экен. 24 метр квадрат деп эсептесек болот. Охо! Потолок келтирип тургой, Сонунго, Мына, караңыздарчы. Мен да жаш убагымда ушундай гүлдүү потолокту карап уктап эс алчумун. Бардык үйлөр ушундай болчу. Мына ондай потолок дагы эле сакталып калыптыр. Гүлдөрүн баары сону чыккан. Бул эмеректер кетеби, калабы? Калат. Мына чоң эмерек калат ушул жерде. Мына, көрдүңүздөрбү? Стенка калат экен. Калганын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. 2 терезеси бар, 2 терезе тең. Биз көрсөткөн веранда жакта жайгашкан. Эми маңдайдагы времянканы көрсөтөлү. Эми оң жактан баштайлы. Сиздер сырттан дарбазадан кирсеңиздер, дарбазанын жанында чоң дарак турат. Кокон келасызбы бул? Мөмө берип атабы? Берип атат. Мына жер эмне? Кладовка. Булчу? Үй бул жер. Үй? Жок, мына кичине эшикти айтып атам. Ошо кладовка. Кладовка. Нарагы көмүркана. Бул жагы кладовка деңиз. Жакшы. Бул жагы времянка. Времянкаңыз канча комната? 3 комната. 3 комната. Азыр киребиз, көрөбүз. Бисмилла. Мына времянкага келип калдык. Времянканын биринчи бөлмөсү экен, жылууго. От жагылып атат. Мына эмеректер бүт баары коюлуптур. Времянканын биринчи бөлмөсү, ортоңку бөлмөсү. Кухня экен да бул жер. Кафелдениптир. Печка бар экен. Отту күпүлдөтүп, жагып, ысытыптыр, көрүп турасыздар. Бул бөлмөнүн полу ламинат экен. Печканын айланасы гана кафелдениптир. Таш өңдүү кафелдер менен жасалыптыр. Потолок ДВП. Бул бөлмөдөн сиздер оңго кирсеңиздер, времянканын төркү бөлмөсү спальня. Көрдүңүздөрбү? Бөлмөнүн туурасы 3,5 метр, узундугу 4 метрден ашыгыраак. Төрүндө текчеси да бар экен. Ички ремонту евро ремонт болуптур. Дубалдын асты тарабына атайын пластик каражаттар. Же МДФ бу? МДФ, МДФ кагылып жасалыптыр. Утуплят эткенсиз. 2 терезе бар экен, 2 терезе бар экен. Потолок ДВП'дан жасалган, көк түскө сырдалган. Пол ламинат. Жылууланыптыр. 2 бөлмөнүн ортосунда атайын эшик да коюлган. Времянканын 3-чү бөлмөсү наракта болуп калабы ошондо? Мына терезелер нар жагында. Летний верандада коебуз. Летний веранда. Кана жүрүңүздөр. Эми летний верандага баш багабыз. Ал үчүн мына төрдөгү очокканага келесиздер. Бул жерде 3 очок бар экен, көрүп турасыздар. Орто казан, кичи казан, анан чоң казан. Айланасы бүт кафелдениптир. Моорусу мындай азбис турба менен крышага чыгарылган. Бул кухня. Же болбосо очоккана деп аталат. Пол евро брусчатка экен. Көрдүңүздөрбү? Мына шарттын баары түзүлүптүр. Той топурда эч качан кыйналбайсыздар. Летний веранда времянканын 3-чү бөлмөсү ушул бөлмө экен.
Splashnoy терезе коюлган, потолок башка бөлмөлөрдүкүнө окшош обой менен жасалган. Сөөрү тапчандын айланасы бүт МДФ'тен жасалыптыр. Бул көрдүңүздөр времянканын 3-чү бөлмөсү же верандасы деп аталат. Эми хоз постройкиге өтөбүз. Чарба жагына өтөйлү туугандар. Жалпы жер аянты фактически 10 сотуктан ашыгыраак дейт. Документ боюнча 8 сотук экен. Өрүкпү бул? Өрүк. Ак өрүкпү? Майскийби? Тез пышар. Тез пышар өрүк. Нар жагы алма экен. Дагы өрүк. Анан чоң жаңгак. Ортодо дагы өрүк бар экен. Кокон гилас. Анан бир алма бар экен, Бул жагы забор живой изгородокпу? Бадам менен кайнолу бар. Бадам кайнолу. Төрдө сарай турат. Бул жер болсо мына көрдүңүздөрбү? Темир тосмо менен эки көчөт тосулуп бар дагы, жаш көчөттөр. Курма дагы бар. Жакшы. Эми бир чекеден көрсөтөлүчү. Мына бул чекедеги гаражбы? Гараж навес. Ямасы бар экен. Эң кызыктуусу ушул. Анын жанында чоң бөлмө турат. Бул кандай бөлмө? Очоккана, идишкана турбайбы, Чоң бөлмө экен. Көрдүңүздөрбү? Муну да пайдалансаңыздар болот. Балким чарба жагына иштететирсиздер. Ады азырынча идишкана. Эми кийинкисине өтөлү. Крышасы шифер менен жабылыптыр. Бул жерде тандыркана бар экен, мына көрдүңүздөрбү? Өзүнчө навестелип жабылыптыр. Бүт баары тыкан жасалыптыр. Бүт хоз постройканын дубалынын ичи сыртын мындай самандуу улай менен шыбап чыгыптыр. Бышык турат. Бул склад турбайбы? Бул мырзалардын. Мужской склад. Инструменттер ушул жакта дегиз. Мына рабочий. Көрдүңүздөр, бүт кийимдер, инструменттер менен ушул жакта жайгашыптыр. Баарын тыкан жасаптыр. Тандыр жанында очогу менен көрүп турасыздар. Үстү жабылган. Анын маңдайында болсо бул койканабы? Малкана. Койкана, малкана. Акыруу жаңы жасалыптыр, Жаңы жасалыптыр. Мына темирлери менен көрүп турасыздар. Полун сиздер полдоп койсоңуздар эле болду. Баары жакшы болот. Крышасы жабылган, айланасы тосулган. Андан өтөлү бул жакта эмне бар? Отунканабы? Мына отункана экен. Бул жакта болсо өзүнчө стройка болгон. 2 кабаттуу сарай түшкөн көрүп турасыздар. Менимче бул ажаткана, Төрүндө малкана. Бука байлаган. Крышасы шифер менен жабылган. 2-чи кабатына чөп, козопая жыйылат экен. Көрдүңүздөрбү? Канчалаган пресстер батат. Прести сырттан алып келгенге ал жерден ыңгайлык бар да. Эшик ачылат ошол. Эшик ачылат. Ошол жерден эле сүзүрөп тартып жие берет. Жакшы. Төрдөгү эмне? Тооккана. Койкана ал жерде. Койкана. Тооккана кылса деле болот экен, Тооккана, кичинекей. Кичинекей тооккана экен. Бул жагы койкана экен. Мына ажаткананын төрүндөгү малкананы дагы мен сиздерге көрсөтүп коеюнчу. Алыстабай туруңуздар. Балким ушул малкананы сиздер пайдаланаттырсыздар. Мына. Пол жасалыптыр. Акыруу бар экен. Бул жерге дагы 3 же 4 бука же саан уй баткыдай. Ичи шыбалган, потолок пас жасалган, полу жасалган. Мындай лотокчосу да бүт баары жасалыптыр. Кыскасы, сиздер пайдалансаңыздар болот. Мына, көрдүңүздөрбү? Жолдун боюндагы сатыла турган үйдү бүт шарты менен көрсөткөнгө аракет кылдык. Эгерде жаккан болсо, анда аракет кылыңыздар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен эми мына кошумча эшик менен чыккан тараптагы жолду да көрсөтүп коеюн. Мына ушул жол менен сиздер түз барсаңыздар, 250 метрде дагы бир жол келет. Каналдан өткөн көпүрө бар. Андан светофордон ылдый түшүп эле ошол көчө менен түп-түз ылдыйга түшсөңүздөр, Кара Сууга барса болот. Бул эми канал да бул жер. Суу келеби? Суу келет да, кеңири. Жакшы. Мына көрдүңүздөр, бүт баарын шыбап, жакшынакай кылып жасап коюптур. Мал келди. Мал жандыкты. Бүт ушул жактан алып кирип чыгып, чарбаны бизнести ушул жакта жүргүзсөңүздөр да болот экен. Ал эми негизги көчө тарапта сиздер магазин ачып, кааласаңыздар кафе ачып, башка бизнести жүргүзсөңүздөр болчудай. Эгерде ушул үй жаккан болсо, сүйлөшүңүздөр. Баасын канча дейсиз? 65 деп атабыз. 65 деп атасыз. Түшүп бересизби? Кеми бар. Кеми бар. 65 000 доллар кеми бар. Вариант барбы? Вариант жок. Только накка. Накка. Только накка сүйлөшөбүз дейт туугандар.
$65.000 dolar kemi var. Dokumentleri tak mı? Ova. Dokumentleri tak. Variant yok mu? Var mı? Variant yok. Variant yok ekan. Anda men hazır sizlerge telefon nomerin jarıyalayım. Biroq жақын жерде эмнелер жақын жайгашкандыгын угуп билип коюңуздар. Мечит каякта, дагы эмнелер бар, мектеп каякта, садик каякта, айтыңызчы. Мына жерден жолдон аркы бетке өтсө 150 метрде мектеп дагы бар, жетсат дагы бар. Могул жакта да жетсат бар, поворотто билесиз. Анан центрде ылдыйда 300 метр басканда. Центр дегенде мына 30 адырдын центринде, а? Ооба, ылдый жакта. Мектеп бар. 200-300 метр чыгат да примерно. метр бар. Ал жакта дагы мектеп Чоң бар. мектеп бар, мечит бар, больница бар, айыл өкмөт. Мечит, больница, айыл өкмөт, почта жана башка дегендей. Кыскасы 30 адырдын центринде, жолдун боюнда. 30 адырдагы Барчын медициналык борборунун маңдайындагы сатыла турган үй экен. Баасын дагы бир жолу кайталаймын. $65.000 dolar kemi var. Ekranda 2 telefon номер турат. Тезирээк чалыңыздар, кечигип калбаңыздар. 0771 72 85 05. Мында WhatsApp иштейт. Түз чалсаңыздар да болот. Экинчиси 0555 88 78 96. Кайталайм. Биринчиси 0771 72 85 05. Экинчиси 0555 88 78 96. Çalыңыздар, байланышыңыздар. Кечигип калбаңыздар. Сиздер бул чыгарылышта 30 адырдагы центрдеги сатыла турган үйдү бүт шарты менен көргөнгө аракет кылдыңыздар. Мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Эгерде Тескавар каналын издегендер болсо, анда бизге түз чалыңыздар. 0558 86 00 11. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.